Рахмат. Мухаммедкалый Душкевич, ар бир районго 3 километр жол деп айтып кеттиңиз. Ошонун ичинде Сокулуктагы кайсы айыл өкмөттөр атап коесуздарбы? Жарандары сугуп алсын. Ал жерде Борбордук райондун борборунда деп атабыз. Себеби дегенде Жаңы жер Камышановка, жаңы пактаны 5 жылдан бери айтып келе жатабыз да. Кирбей калыштыбы? 1 километр. Азыр транспорт жол министри менен чогуу чечели. Бизде талап борбордук Абдан начар учурда борбордук көчөлөр. караштырып көрүңүздөрчү, Сураныч. Бул бир. Андан тышкары Аида Жекшенбаевна, кризисный центрлер боюнча сиздер менен сүйлөшкөнбүз. Кризисный центрлердин жарымында каражат төлөнүүсү бүтүп атыптыр. Ошол жака жардам бере аласызбы деп кайрылып атышат өкмөткө. Көңүлгө алып коюңуздарчы. Там сроки заканчиваются. Мунун үстүнөн иш алып барабыз, Элвир Жолгобеков. Мухаммедкалый Душкевич, Күнтүү айыл өкмөтүндө Сокулукта мына понедельник күнү көрсөңүздөр керек, катуу шамалдын кесепетинен мектеп имараты бузулуп, чатырсыз калды. 2016 жылы бул мектепти сейсмологдор жараксыз деп, андан кийин президент менен жолукканда 2020да жаңы мектептин курулушун караштырабыз деген сөз болуптур да. Ортодо 14 новостройка курчаган айыл өкмөттө 1500 бала окуйт экен. Эскиси да жарабай калды, жаңысын да баштай элекпиз, эми кантебиз деп жарандар кайрылып атат. Эмне деп жооп берейин? Ал тизмеде бар, жанагы 29 мектептин ичинде. Эмнеси бар? Жаңыны баштаганыбы? Ооба, жаңыны баштаган. Эме чатыр чыгып кеткен Аида Жекшенбаевна сизге да ошону жүктөдүм элем. Эмне деп сүйлөштүңүздөр? Элвир Жолгобековна, биз мунун үстүнөн иш алып барып атабыз. Мына 958 окуучу окуйт экен бул мектепте. Анан чын эле мына чатыры жарабай калды. Мына 500 орунду мектеп азыр куруу үчүн 2 гектар жер бөлүнүп берилиптир. Бул жерде мына азыр Гострой айтат 500 орундук жаңы мектептин курусу башталды депчи. Күзүндө эмне болот? Балдар каяка барышат? Эскиге барышабы, жаңы баштала элек? Муну азыр биз ушу билим берүү министрлик менен мунун үстүнөн азыр иш алып барып атабыз. Комиссия түзүлгөн. Комиссиянын жыйынтыгын мен сизге жибербейм. Рахмат. И акыркы суроом, Мухаммедкалый Душкевич, Орок айыл өкмөтүнө сиз да баргансыз, билесиз. Аякта шаар менен Сокулуктун ортосундагы бир чоң 26 миллиондук Горводоканалдын мындай тирешип калган маселеси бар да. Суу боюнча 26 миллион карыз болуп калып, элде деген периодически суусун өчүрүшөт. Бул силердин карызыңар, бул тиги шаардын карызы деп ортодо чыр-чатак болуп атып, 2013 жылы Орок айыл өкмөтүндөгү 2 гектар жер тилкесин, 5 скважина, 1 суу резервуарын бекер без какой-либо компенсации городко передавать этип коюшат экен. Азыр баш аягы жок, келишим жок, элдерди деген ортодо тим эле аябай обстановка напряженный. 10 секунд. Урматтуу премьер-министр, ушул суроого сөзсүз түрдө көңүл буруп коюңуздарчы деп суранат элем. Мен жазып алдым, Орок. Аябай напряженный обстановка болуп атат, Сураныч. Рахмат. Рахмат.